Жакып Рахелди сүйүп калып, мен кенже кызың Рахел үчүн сага 7 жыл кызмат кылам деди. Лабан ага, аны бөлөк бирөөгө бергенден көрөк сага бергеним жакшы. Меникинде жашай бер деди. Ошентип Жакып Рахел үчүн 7 жыл кызмат кылды. Ал аны сүйгөндүктөн бул жылдар ага бир нече күндөй эле көрүндү. Анан Жакып Лабанга эми аялымды бер, анткени ага жакындаганга менин убактым келди деди. Лабан ал жердеги адамдардын бардыгын чакырып той өткөрдү. Кечинде ал кызы Леяны Жакыпка алып келди. Жакып ага жакындады. Лабан өз күңүз Зилпаны кызы Леяга кызматчы кылып берди. Эртең менен ал Лея болуп чыкты. Ошондо Жакып Лабанга: "Бул эмне кылганың? Мен сага Рахел үчүн кызмат кылбадым беле? Мени эмнеге алдадың?" деди. Лабан ага: "Биздин жерде улуусунан мурда кичүүсүн күйөөгө бербейт. Бул жуманы аякта, андан кийин сага тигинисин да беребиз. Сен ал үчүн дагы 7 жыл меникинде кызмат кыласың" деди. Жакып ошондой кылды. Бул жуманы аяктады. Анан Лабан кызы Рахелди да ага аялдыкка берди. Лабан өз күңү Биланы кызы Рахелге кызматчы кылып берди. Жакып Рахелге да жакындады. Ал Леяга караганда Рахелди көбүрөөк сүйчү. Лабандыкында ал дагы 7 жыл кызмат кылды. Лея анын сүйбөгөн аялы экенин көрүп, Теңир аны балалуу кылды. Ал эми Рахелдин согончогу канаган жок. Леянын боюна бүтүп уул төрөп, Теңир менин бактсыздыгыма назарын салды. Эми күйөөм мени жакшы көрөт деп анын атын Рубейин койду. Дагы боюна бүтүп уул төрөп, мен анын сүйбөгөн аялы экенимди Теңир угуп, мага муну да берди деп анын атын Шымон койду. Дагы боюна бүтүп уул төрөп, мына эми күйөөм мага жабышат. Анткени мен ага 3 уул төрөп бердим деп анын атын Леби койду. Анан дагы боюна бүтүп уул төрөп, мына эми мен Теңиримди даңктайм деп анын атын Жүйүт койду. Ошондон кийин анын төрөтү токтоду. 30 бөлүм. Рахел өзүнүн Жакыпка бала төрөп бербей жатканын көрүп, эжесине көз артып, Жакыпка: "Мага бала бер, болбосо мен өлөм" деди. Жакып Рахелге ачууланып: "Сага бала бербеген Кудай мен бекем" деди. Рахел ага: "Менин кызматчым Билага жакында, ал мага төрөп берсин. Анын аркасы менен мен да балалуу болоюн" деди. Ошентип ал өзүнүн кызматчысы Биланы ага аялдыкка берди. Жакып ага жакындады. Биланын боюна бүтүп Жакыпка уул төрөп берди. Ошондо Рахел: "Кудай мага калыстык кылып менин үнүмдү угуп уул берди" деп анын атын Дан койду. Рахелдин кызматчысы Биланын дагы боюна бүтүп Жакыпка экинчи уулун төрөп берди. Ошондо Рахел: "Эжем менен катуу кармашып жеңип чыктым" деп анын атын Напталы койду. Лея өзүнүн төрөтү токтоп калганын көрүп, өз кызматчысы Зилпаны Жакыпка аялдыкка берди. Леянын кызматчысы Зилпа да Жакыпка уул төрөп берди.